Eğer de uşunu alıp koygan bolsa ele onda bizdin üy bülönün jaşosu toktayt. Жөн койгулары келип кетейин деп мени коркутту. Үйдөн чыгып кетип атканда мен сиңдимге кармап анан плакатты көтөргөм. Камчыбек Кадышаевич карап коюңузчу бизди депчи. Эмне деген башаламанды түшүнбөйбүз. Мамлекет мыйзамдуу түрдө алынган мүлккө эч качан кол салбастыгын так белгилеген келет. Бул мэрия өзү мына берип атат. Менин жерим эмес, реестрде жок, муниципалдык жер эмес деп берип атат. Мен сизге жардам берем, сөзсүз жардам берем. Тартып алганды Кудайга да жакпаса керек. Бизге андай результаттардын кереги жок. Жер берсе чыгып кетем эле деп атат экен. Ушу жерин да бербей атыптыр да. Орлук кызыбызды кантип багабыз, ал ай сайын дарыланып турат. Apası iştebey 13 yıldan beri şu kızını karap oturat. Амансыздарбы көрөрмандар, биз Ош шаарындабыз. Бизге бир үй бүлө бирден бир Киреше булагыбыздан айрылып калган атабыз деп кайрылган. Артыбызда турган Миллиард клуб бул стадиондун жанында жайгашкан экен. Ошону прокуратура доо арыз келтирип, соттун негизинде мамлекетке өткөрүп алган жатыптыр. Бирок муну ачып сатып алган, убагында сатып алган ак ниеттүү ишкер мен жөн гана эмгегиме, акчама, таман акы маңдай териме күйүп жатам деп кайрылууда. Муну тартып алгандан кийин бизге ордуна бир алмашуу болуш керек эле же бир башка бир аракеттер жок. Жөндөн жөн эле мен болгон үй бүлөмдүн бирден бир кирешесинен айрылып каламбы деп даттанып жатат. Бұл өзі o 80-82 жылы құрылған здание екен. Biz мұны аларда мұрда аябай текшердік, дағы бақы өліп тапқан балам өртөк чоқы өлтірді болбосын деп аябай бардық жақтарын бұл кадастр ештекеден нотариус койбой изилдеп бардығы мыйзамдуу экенин билгенден кийин гана анан ушул жерди сатып алдык. Кайсы жылы алып атасыздар сиздер? Эме 2008 алдык окшойт. 2008 жылдары алдык, бардыгы толук болгондон кийин алып анан бул жерди ошо өзү деле мурда столовый болуп эми эле өздөрү бильярдный клуб кылып уюштурган жер экен өзү. Анча ишке кире экен. Анан биз дагы бакып ушунун өзүн эле кайра коюп туруп анан неме кредит алдык. Анан муну кичине оңдоп түзөп, анан ушинтип иштетип, анан кийин ушул жерден эмгектенип бала чакам менен ошол жылдан бери ушул жерден эмгектенип келебиз. Биз 4-чү сатып алуучу болуп эсептелебиз бу жерде. Эми ошол буну азыр мына жергиликтүү бийлик мэрия алабыз, бул бизге керек деп турат. Ушул маселе боюнча бийлик жетекчилерине же болбосо башчыларга кайрылдыңызбы? Алардан эмне деп жооп келип атат? Эми бүт жакта эле адилеттүү карайбыз. Эгер мыйзамсыз болуп атса, менчигиңер тартып алып атса, түздөн түз бизге кайрылгыла, ишкерлерди колдойбуз деп айтып атпайбы? Ооба. Ооба, аны деле угатам. Мына кече 3-чү курултай болду. Ошондо дагы Садыр Нуркожоевич элдердин мыйзамдуу менчиктерин тартып албагыла. Эгерде ошондой мыйзамсыз эле түрдө барып зордук зомбулук менен тартып алган болсо, мага кайрылгыла, мен аны эч убакта кароосуз калтырбайм деген сөздөрүн угуп, анан мен дагы жанданып ошол эмелерге кайрылууга. Бул жерде мен мамлекет мыйзамдуу түрдө алынган мүлккө эч качан кол салбастыгын так белгилеген келет. Жеке менчикти коргоо, колдоо жана алардын бизнестерине адилеттүү мамиле кылуу биздин негизги артыкчылыктарыбыздын бири болуп саналат. Эгер күч түзүмдөрүнүн айрым кызматкерлери сиздердин иштериңиздерге мыйзамсыз кысым көрсөтүүгө же кийлигишүүгө аракет кылышса, сиздердин мага жолдогон арыз, кайрылууңуздар эч убакта кароосуз жана жоопсуз калбайт. Мен буга кепилдик берем. Буга чейин биз мэрияга кайрылып эле келебиз. Булардан тегеле жыйынтык жок. Булар ошентип эле жөнөкөй эмемизи эле, тилемизи эле келип атышат. Ол жерди берейли 5 жылга көрктөндүрүүгө деп ошентип келип атат. Анан мукураганда биз эң эле ушу эң биздин таянганыбыз Камчыбек
Taşиевка кайрылсак, ошондо ал бизди туура түшүнөр деген максат менен Каракулжага келди эле ошо кайрымдуулук боюнча. Үйдөн чыгып кетип атты эле. Камчыбек Бекташиев үйдөн чыгып кетип атканда мен сиңдим менен Карым апанын плакатты көтөргөм. Камчыбек Кадышаевич карап коюңузчу бизди депчи. Анан өзү эле түшө калып эле сразу не болду кызым деди мага келип элечи. Анан апамдан нарыраак кетип калып эле апам чакырып анан экөөбүз келе калып экөөбүздү укту. Ооба кызым жардам берем, силерди уктум деп анан жанындагы адам болчу, ошого номериң бер деди. Анан 2-3 жолу сурады, бердиңби деп. Ооба деп бердим номерди. Балам сенен иштеген сурабайм. Болгону мен өзүмүн ак эмгек менен тапкан буюмуму мэрия кандай жеп кирип атат. Эчтекеси жок, ошону алып коюп, ошону жөн алып койгулары келип кытыймды менен коркутту. Ого кирдим, кийин олар дагы качып кетишти. Мага эчтекенин кереги жок. Демек өзүңүз ошо жерде Камчыбек Ташиевке жолуккан турбайсыздарбы? Ооба, биз өзүбүз жолуктук. Сүрөткө да түшүп алдыңыздар ошол жерде. Ооба, өздөрү ошол жерде түшүп коелу деп түштү. Камчыбек Ташиевка мен аябай ыраазы болдум. Ушунчалык мен билем бул кишинин энелерди ушунчалык сый урматтаганын, ушундай аябай мындай кыйналган адамдарга жардам берерин мен билем. Ошон үчүн бул кишиге кайрылдым. Ошондо Кайрылганыңыздарда эмне деп жооп берген? Ушул тууралуу көйгөйүңүздү айттыңыз беле? Эмне деген? ооба, ал маалда ушунчалык убакыт тар болчу. Бирок кыска эле айтыңыз деди. Мен аябай ыраазы болдум. Мынандай кылып аябай мени кармап апа деп жөн эле ушундай атам кирилип келгендей сүйүнүп калып алдым. Анан мен сизге жардам берем, сөзсүз жардам берем деп жанындагы адамга телефонун жаздыңбы, тактап жаздыңбы деп атып жаздырды. Бул кызды дагы таптап аябай ушунчалык жакшы кабыл алды. Анан сиз жолуккандан кийин кандай бир жыйынтык болдубу, байланыштыбы, сиздердин маселеңиздер бир чечилмей болду беле? Эмне болду? Ооба, ошондон кийин ГКМБ менен мэрия байланышып, ал жактан өкүл чакырып, анан ал жактан ошол жер берилсин буларга деп ошентип айтты. Кызыл китеби менен жер бергиле деп айтты. Бирок ошол жерге кийин Пирматов азыр жатат ана жакта. Ошол Пирматовду айтып анан бергиле дегенде, ооба мен берем деп келип эле дагы эле ошол. Биз 5 жылга беребиз, убактылуу көрктөндүрүүгө. Анан кийин жүрүп, анан кийин жүрүп, анан кызыл китеп кылып беребиз дейт. Тегеле ишене албайбыз да. Ишене албайбыз. 5 жылдан кийин кайра алып коет деппи жерди? Ишенбегенибизге негиз деле бар. Булар деле эми бир адам кызматта өмүр бою тура бербейт экен. Ошол эми убада бергендин эртеси эле Пирматовдун өзүн ошо коррупцияга эме кылып алып кирип кетиптир. Азыр ал киши жок. Бул жерде ошо бир үй бүлө балам менен иштетебиз. Баламдын болсо 3 кызы, 1 уулу бар. Анын дагы мынакей бир кичинекейи Кудайдын буйругу экен, ошо 8 айга чейин жакшынакай болуп чоңоюп келатып эле ооруга жолукту. Врачтардын күнөөсү дейт, ошондон кийин эле ушундай акыбалга түшүп калган. Ошондон бери буну алып барбаган жерибиз калбай, дарылатып келебиз. Азыр өзүң билесиң, врачтар бир жакка алып баруудагы бунун баардыгы өзү ошо финансылык жакка барып такалат экен. Балдары дагы бүт студенттер, буларды окутпаса дагы болбойт экен. Азыр ансыз дагы балдар илимдүү, билимдүү болбосо дагы жашоо кыйын болуп атат. Ошон үчүн элден калбай булардын дагы келечегин ойлоп окутат. Аялы болсо мына ушуну уже 13кө чыгып атат. Ошондон бери же дагы деле ошондой эмеге чыгып кетели, жанагындай коммерцияга десе, буну караганга вообще болбойт. Ошон үчүн экөө тең апасы иштебей 13 жылдан бери ушу кызын карап отурат. Ошондойлордун айынан үйү дагы кредитте турат азыр. Эгерде ал ай сайын 195 90 миңден кредит төлөйт. Эгерде буну алып койгон болсо,
biz al үйлөр үчүн кредит дагы төлөй албай калабыз. Анда жашоо таптакыр эле токтойт да. Анда балдар окубай калышка туура келет. Мындай орукчалык бала менен кайсыл жакка барып жашайт. Азыр белгилүү го банктар. Bir gün төлөбөй калсаң эле барып эле чык деп баса калышат. Мына ошол жагы биз үчүн өтө коркунучтуу да. Эгерде биздин ушунчалык байлыгыбыз ашып ташып, ушунан башка жок дегенде дагы бир киреше булагыбыз болгондо дагы ушинтип эле чоңдордон да ошолордун аркасынан чуркабай эле ме алсаң алчы деп эле басып кетет болчубуз. Эгерде ушуну алып койгон болсо эле ондо биздин үй бүлөнүн жашоосу токтойт. Мындан башка бир кыпындай дагы бизде киреше булак жок. Ушуну гана ушуну менен жашап эл катары болуп баягы кабырга жүнүн каркайтып карга арыктыгын билгизбейт деп кыргыз айткандай, ошо кредитте отуруп эле биз Кыргызстан деген мамлекетте бай жашайбыз деп өзүбүздү көрсөтөбүз. Бирок мына жергиликтүү бийликтен дагы анан мына ушу биздин президентибизден урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичтен суранам да, сиздер дайыма ушу элди байгерчиликте жашаталы, ушуларды ошо кедейчиликтен алып чыгалы деп сүйлөгөнүңүздөр кубантат. Бирок мынакей биздин буну алып койсо, биз накта кайра байгерчилик эмес эле кайра ошол жокчулукка барып такалуу коркунучу бизде турат да. Укук коргоо, коопсуздук, прокуратура жана сот органдарынын кызматкерлерине. Урматтуу президентибиз өзүнүн 3-чү элдик курултайда өзүнүн сөзүндө так биздин алдыбызга тапшырманы коюп кетти. Эч кандай адамдарды күнөөсүз күнөөлөп атайын уюштурулган чагым менен же болбосо преследование деп коет. Атайын алардын артынан кууп түшүп адамдарды күнөөлөбөгүлө. Эгерде андай боло турган болсо өзүңөр жоопко тартыласыңар деди. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери мындан ары кимде ким күнөөсү жок адамды күнөөлөп, подстава кылып, же болбосо преследование кылып, артынан кууп түшүп, жок жерден күнөөгө тартканга аракет кылса, биз ал адамдарга чоң каттуу мыйзам чегине жазаларды көрөбүз. Урматтуу кызматкерлер, сиздердин ошол адамдарды подстава кылып, артынан түшүп, күнөөсү жокторду күнөөлүү кылып алып келген жыйынтыгыңар, результатыңардын бизге кереги жок. Мына мен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси катары, ушул укук коргоо органдарынын куратору катары айтып коеюн. Бизге андай кызматыңардын кереги жок. Бизге андай результаттардын кереги жок. Менин бир тууган эжем Каримо Гүлбурак ушуну алган. Ошондо 4-чү колдон алынган. Документтеринин баары жогу компетенттүү юристтерден өтүп, бул мыйзамдуу делгенден кийин анан бул алынган болчу. Ошодон бери мына 2 жыл болуп калды, мэрия муну стадиондук жер, ушу жерди алышыбыз керек, ушу жерди жок кылышыбыз керек деп мыйзамсыз болгон деп ушундай аракеттер болуп атат. Кыргыз мамлекетинин 305 токтому бар, ал токтомдо көргөзүлгөн. Бийлик өзүнүн атуулдарына, өзүнүн граждандарына моралдык, материалдык зыян келтире албайт. 10-15 жылда Россиянын шаарларында соода кылып, ар түрдүү ысыкка күйүп, сууга тоңуп жүрүп алынган акча. Буларда эч кандай мыйзамсыз акча топтолуп, андай булган, андай мындайга кеткен үйлөр эмес. Адамдын эмгегин баалап, алардын эмгегин күйгүзүп ийбесеңиздер экен. Бул жерге кеткен акча аябай чоң акча. Ошону эске алып, ушул маселени туура чечип бергиле. Апа, сиздин ушул жерди алганыңыз боюнча далилдөөчү, бүт тастоочу документтериңиз барбы? Мыйзамдуулугу боюнча көрсөтүп бере аласызбы? Ооба, жана айттым го, ошо буну биз алып атканда мыйзамдуулугун аябай тастыктап анан алганбыз. Ошол документтерим
юридикалык жактан тастыктаган бүт документтерим бар. Олорду мен убагында баардыгын өзүм даярдаганмын. Эми азыр мындай болуп өзүм да больницадан келдим эле, мындай сал давлением чыгып кылтырап атам. Ошону бүт документтерди балама каттырганмын, ошолорду бергенмин. Ошол жакшына кылып айтып берсин. Мен Балаңыз айтты. балам айтып берсин. Мен азыр жүрөм дүкүлдөп. Канчадасыз апа? Өзүм 80-ден. 80 жашка чыгып калдыңызбы? Жакшы, дагы деле тың экенсиз анда 80дегидей көрүнбөйсүз апа. Ошо эми тыңыганга дагы айла жок болуп атат да, неберелеримен тагдырларын ойлоп. Бул объект мында архивден алган зданиянын техпаспорту турат. 1980-жылы курулган экен. Бул жер общепит болуп курулган экен. Лагманная номер 1 деп ошодо курулган экен. Ошол максатта. Ошого жараша мына жерде акционердик коом түзүлүп атканда мына кайрылып атса директору Ошского треста Ош общепит товарищи Кадырову деп турат. Бул Ош общепит тресттин зданиясы болуп турган экен да. Бул стадионго тиешелүү болгон эмес ошол. Стадионго Жанында стадион болгонбу ошондо? Стадион болгон экен, мына стадион турат, бирок бул жерде кайрылуу стадионго тиешелүү эч кимге кайрылган жок. Мына жерде председатель Ошского областного фонда госимущества Бахаповой деп турат. Бахапова деген аялга кайрылган экен. Демек бул жер башынан эле стадионго тиешеси болгон эмес экен. Эми документтер ошону айтып атат. Мына биз архивден алган документтер. Мына толтура ушунун бардыгы архив. Бул неменики? Акционердик коом Акбураныкы. Бунун 15 мүлкү болгон экен. Мына жерде перечень средств акционерного общества Акбура деп турганда 15 мүлкү тизмелеринен бери көрүнүп турат. Учурда өзүңүздөрдүн документ алгансыздарбы булга? Кызыл китеп же бул жердин мыйзамдуулугун аныктаган, тастыктаган? Макулуну түшүндүрүп берейин. Бул жерде мамлекеттик мүлк фондунун справкасы турат. Көрүнүп тургандай, менчиктештирилген здания менен жердин бөлүнгүс деп берилген мына справкасы турат. Андан кийинки бизге берилген мына токтом. Бул дагы айтып атышат госрегистрдер, башында биз түшүнбөй эле дагы токтом деп сурап жүрө бериппиз деп. Самом деле токтомдун кереги жок экен. Мэриянын токтомунун кереги жок экен. Бул менчиктештирилген жер. Здания менен жер бөлүнгүс деген мыйзамды Бишкектен келип окуткандан кийин анан түшүндүк деп. Госрегистрлер өздөрү айтып атат. Бул 2008-2007 жылы болгон болуш керек. Мына 2006 жылы кайра дагы мэрия токтом берип атат. Бирок мэрия дагы жер кодексинин 6 статьясынын 7 пунктуна ссылка кылып берип атат да, алда жазылып турат, окусам, ошол эле менчиктештирилген мүлк менен жер айрылгыс. Жер дагы сөзсүз түрдө менчиктештирилген зданияга бекитилип берилет. Ол дагы менчиги катары өтөт деген неме жазылып турат. Бул жерде анан бир кызыктуу нерсе, ошол бул токтомду бергенден кийин мына кызыл китеп мыйзамдуу түрдө каттаган госрегистр архитектура техникалык паспортун берген. Муну качан берип атат бул паспорт? Муну бизге чейин берип атат. Биз уже даяр болгондо эле алганбыз. Амирай Токтогулга берилген. 2006 жылы бериптир, Бул бала деле муну түйүнөн курган эмес экен. Бул деле бирөөдөн алданып сатып алган экен. Бул бала деле күйбөсө. Менин оюм ошол эми. Шуну кайра ошо эгесине жакшы ремонт кылдыртып туруп эле, корк бердирип, андан кийин калтырып эле койсо, как аксакалдардын ордосу катары. Бул жерде бүт эле келип аксакалдар ойнойт. Аксакалдар 1-2 саат, 3 саат келип эс алып кете турган жайы да. Менин оюм ошол. Андан кийин дагы айта турган чоң нерсе, мына жерде прокуратура бизге бербей атат. Ушул жери дагы кызык да. Прокуратура иск берип атат мэрияга. Мэрия жоопкер болуп атат да. Жоопкерсиз эмес. Биз 3-тараппыз.
Üçüncü tarapпыз. Уже мэрия барып туруп, сотко барып айтып атат, биз макулбуз, алып кое бергиле деп. Алып кое бергиле, биз макулбуз деп. Биз үчүнчү тараппыз, биз ким экенибизди билбейбиз. Бизди эсепке алган деле киши болбой калат. Бул документ менчик ээси сиздер болуп атасыздар. Биз болуп атабыз. Жоопкер мэрия. Биз үчүнчү тарап. Ошол жерде мынау неме берип атат, прокуратура иск берип атат. 95-жылы 16 февралда Акаевдин указы чыккан. Социалдык жерлер менчиктештирилбесин деп. Ошону прокуратура ошого ссылка кылып сотко берип атат бизди, жанагы Акаевдин приказына. Бул жер социалдык объекти катары социалдык объектиге кирет деп атабы. Ооба. Ошондой кирет деп атат. Биз анын социалдык объектилигин аныктап бериңиз деп мамлекеттик мүлк фондуна кайрылсак, социалдык объекттин реестринде жок деген справка берип атат. Мына быйылкы жылы. Демек, мамлекеттик мүлк фонду бул социалдык объектинин реестринде эмес. Жок, бул социалдык объект эмес. Прокуратура ошону аныктабай туруп, эмнеге сотко берди? Дагы түшүнүксүз нерсе. Мүлк фонду ошондо агенттиги азыркы кирбейт деп силерге расмий жооп берди. Мына кириш чыгыш номерлары менен турат. Андан дагы бир алып коелу деп мэрияга кайрылдык. Мэриянын реестринде барбы десек. Мына мэриянын да реестринде жок деп турат. Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын балансында жана муниципалдык мүлктүн реестринде жок экендигин билдиребиз. Эчтеке жок. Эмес. Мэриянын дагы жери эмес. Прокуратура Нени сотко жери берген? деп туруп, мэрия жоопкер болот. Бул эми мындай айтканда мэрия жанагы бирөөнүн жерин эле азыр башка адамдар сатып жиберип, документи жок, баягы мошенник дейбизби, эмне дейбиз, ошондой болуп атат го. Мэрия өзүнүн жери эмес жерге өзү кандай чыгарганын бизге дагы түшүнүксүз да. Бул мэрия өзү мына берип атат. Менин жерим эмес, реестрде жок, муниципалдык жер эмес деп берип атат. Ошол жактары аябай бизге түшүнүксүз болуп атат. Сот болсо мына чечим чыгарыптыр, биринчи инстанциядагы сот. Ош шаардык соту. Ош шаардык административ соту. Бизди чакырбай туруп эле келбей койду деген менен шылтоо дейбиз, жөө дейбизби, ошол менен эле чыгарып салган. Эмнеге? Чакырды беле негиз? Чакырылганыбыз жок да, извещениеде бир колубуз жок, же башка жок. Чакыруу келдиби? Келген жок да, келсе ушунча документти көтөрүп алып сотко барбай койгудай биз. Эми Кенчигип болсо да келдиби же такыр келген? Келген жок, эчтеке келген жок. Анткени биз буга чейин баргандарга сот өткөндөн 2-3 күндөн кийин келген учурларды угуп жүрөбүз да, сиздерге такыр эле келбепти. Такыр келген жок. Кызык жери мына жерде сот көрсөтүп атат, прокуратуранын өкүлү келди, мэриянын өкүлү келди. Болду, чечим кабыл алып кое беребиз дегендей кылып атат. Экөө бири-бири менен эле сотошуп атат. Биз жөн эле көчөдө калдык уже. Биз менчиги болуп турсак дагы. Прокуратура доо берип атат мэрияга. Мэрия жооп берип атат. Алы бер деп атат. Жерими алы бер дейт. Биз эч ким эмес экенбиз бул жерде. Ушул дагы кызык болуп атат да. Кайра өздөрү документ берип атат. Бул биздин жер эмес деп. Эмне деген башаламандык түшүнбөйбүз. Жер болгондон кийин прокуратура мына арызды бергенде эле ал биздин жер эмес деп айтып койгонго жарабайт. Эми кайра мынаны берип койду. Билбейм, эми эртең. Сиздерге мындай жооп бергенде буну кандай түшүнсөк болот? Биздин жерибиз эмес, биздин баланста эмес деп мондай өздөрү расмий түрдө кат берип атат. Бул жанагы муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары Дастан Мырзалиевдин колу менен келиптир мына. Сотто бирок ооба биздин жерибиз ала бериңиз деп атат. Ооба. Мына көрсөтмөсүндө өзүнүкү турат. Кандай баа берип эмне десек болот? Эми жөнөкөй жарандардын принциби ушундай десе, анан бир кичейген республикалык маанидеги орган шаар, Ош шаарынын мэриясында ушинтип жатканы албетте таң калыштуу. Эми жок дегенде биздин жерибиз эмес деп айтып койсо болот да сизге. Сотко барганда ошентип айтып коюш керек эле да. Жерибиз эмес деп. Эми ал эми Озеке айткандыр, бул жерде кагаз түрүндө турат. Сот ошондо жер алынсын деп токтом жокко чыгарылсын деп чечим чыгарды. Бирок ал жерде токтом дегенде мэриянын ушул жерди менчикке берүү токтому жокко чыксын деп атабы? ошентип чечим чыгарды. Өзү негизи
мэриянын балансында эмес жерди биринчи токтом чыгарып берип атышат. Экинчи кайра биздин жер эмес деп мага справка берип атат. Үчүнчү өкүлү барып туруп алы бер деп берип атат. Үч башка нерсе болуп калды. Муну кандай түшүнөбүз эми? Бир эле мамлекеттик орган үч нерсени сүйлөп атат. бул маселе жаралганы ден соолугуңузга таасир эткен жокпу? Аябай таасир этти. Аябай таасир этип, давлением чыгып, мына ушу күндө дагы сенин келгениңи угуп, мен ошо больницадан келдим. Бул өзү кыргыз айтып коет го, бул мындай мөлк бор этиң менен барабар деп. Буну биз же адамдарга окшоп мынантип эле кызмат абалдан пайдаланып приватташтырып алган эмеспиз да. Ушул балдарымдын келечегине болсун деп, болбосо ушул акчаларга маңдай тер таман акы. жалаң өзүмүн маңдай тер таман акым, аны бүтүндөй эл журт билет. Анан ошонун ордуна жөн эле үй, ошол убакта үйлөр арзан, үйдө эле алып койсок болот. Эми ошо келечекти ойлоп, балдарга иш орун болсун деген чоң илгери үмүт менен жасадым эле да, айланайын. 94-жылдары мынабу Союз ыдырап, анан кийин элдин баардыгына кыйынчылык заман келген. Мен өзүм болсо 30 жыл эл артуу тармагында иштеген, чалым автобазада инженер иштеген. Ошол кызматкерлерден эмне дүнүйө мүлк калмак эле. Мугалимдердики айлык айдан айга жеткен. Анан кийин ошо кыйынчылык болгондо балдарым чоңоюп, окуп дегендей, чалым дагы ооруп калды. Ошол маалда мен дагы эл катары ушу Россиянын, Казакстандын шаарларына коммерцияга барууга аргасыз болдум. Ошол жакта жүрүп, эмгектенип, бул суукка калбай, азыр коммерцияны көрүп атасыңар, аябай кыйынчылыктар болду ошолордун ортосунда. Өзүбүздүн эле канча кыргыз балдар өзүбүздү алдап тапкан эмгегибизди колубуздан жулуп кеткен күндөр болду. Мыйзамдуулук жагынан алганда ушундай кырдаал жаралып атыптыр. Бирок ишкер макул, эми мамлекетке ушул объект, ушул жер керек болуп атса макул алсын. Мен эми мамлекеттин саясатына каршы болбоюн, алардын бир пландаган бир ишине каршы болбоюн, башка жакка көчүп кетейин. Бир жерден эми биз силерге ушундай ордуна имарат салып бергиле деп талап кылбайм. Жер эле бир жерден ажыратып бергиле. Мен ушунун ордуна барып, ошол жактан андан ары өзүм тиричилигим кылып, бала чакам бакканга киреше булагым, андан ары ишим уланта берейин деп жатыптыр. Мэрия ага дагы азыр органдарбы макул болбой. Жок, мына кошумчалайын. Ошол сөзүң Кандай жер беребиз деп атат анда силерге? Мына өзү жазып атат. Ош шаардык мэриясы муниципалдык менчик башкармалыгынын тиешелүү адистери сиз менен иш алып барып, Ош шаарынын Кулатов кичи районунун 18-үйүнүн деп 18 номер 18 көп кабаттуу үйүнүн жанында бош жер тилкесин сунушталып макулдашылган. Бүгүнкү күндө сураштырылган бош жер тилкеге мамлекеттик акт алуу иштери жүрүп жатат. Жер тилкеге болгон тиешелүү иш кагаздарды аяктагандан кийин арызда суралган маселе мыйзам чегинде карар берилерин билдиребиз деп өздөрү кагаз берди. Макул деп, анда силер мамлекеттик иш актын алгыла. Алгандан кийин биз дагы бул жерди силерге өткөзүп берели, бизге ал жерди бергиле десек, кийин бул кагазды берип туруп, бир жуманын арак берегинде кайра ойлонушту дагы. Биз убактылуу 5 жылга көгөртүүгө берейли дейт. Көрттөндүрүүгө. Көгөрт жашылдандырууга берейли дейт. Бактарак эгип, гүл эгип карап турушубуз керек экен. Анан эми андай кылсак кандай болот деп, мына эми документтерди толук алып келбедим. Мына кредиттик кагаздын немелери, графиктери. Ушунча кредит төлөнөт. Биз муну кантип төлөйбүз? Студент немелерибизди, балдарыбыздын контрагын кантип төлөйбүз? Орлугубузду кантип багабыз? Ал ай сайын дарыланып турат. Ичкен жегени кадимки адамдыкын жей албайт, өзү тамак иче албайт, ого атайын тамактарды беребиз. Баягы булганып алган аны мунусун билбейт. Эми мына ушул өмүр бою памперс кийип албул болуп келатат. 4 миллионго чукул экен да кредитиңиз,
6 milyon. 6 milyon ha, bu biri öyle. Mına ikincisi. Bu 600 milyon dedi daha. Bakın. Bu 2 milyon dedi. Şunun barın. 2031 жылга чейин ошол алган үйүбүздүн немесин төлөө графиги да. Бул кредитти алганда дагы ушул жерди дагы банк кредитке алган, залог алган. Залог алганда банк дагы ийне жибине чейин чукуп текшерип чыгат да. Мыйзамдуу экен деп туруп анан залог алды да. Мен ошон үчүн азыр госактын өзүнүн эмес көчүрмөсүн көрсөтүп атпаймынбы? Ал эми өзү банкта залогдо туруп. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, президентибиз Садыр Нуркожоевич, биз ушу мен сиздерге жөнөкөй эле эмес ушундай видео аркылуу кайрылууга эмне себептен аргасыз болуп атам. Биздин ушул мынабул здание стадиондун жанында турат. Аны башкалар дагы кайрылып атат. Ишиңиздер көп, аны билем. Бирок биздин мына стадиондун жанында болгондуктан ошону Камчыбек Кыдыршаевич өзүңүз гана чечет деп ойлоп, мен сизге чоң үмүт менен кайрылып атам. Ушуну жакшы мыйзамдуу түрдө карап, ошону бир жакшы жагына чечип берүүңүздү өтүнөм. Бул деле спортивный сооружение мындай, чынын айткандачы. Муну ысыныбыз кылса, өкмөт карап көрсүн, эгер мамлекеттин ызыкчылыгы болсо, ошого жараша бул жер берсе, өзүнүн кеткен каражаттарын өзүнүн ордуна келип алса, өтө жакшы болмок да. Жөн эле келип тартып алам деген, бере кой деген. Ал бул мыйзамга да жатпайт, адамгерчиликке да жатпайт. Тартып алган Кудайга да жакпаса керек. Камчыбек Кыдыршаевдин өзүнүн сөзү бар го. Ишкерлерди колдойбуз, жардам беребиз, көрүп турабыз деген сөздөрү бар да өзүнүн. Ошо ишкерлерди колдосо, колдоп койсо деле болот. Эми берге канча адамдар келип, бул эс алуу бар да биз үчүн. Спортсмендер үчүн. Спортсмендерди да колдойбуз деп атат. Анан ошо баягы жер берем десе, баягы Токайга айткандай жер берсе бериш керек да. Төлөп атат да, как положено салыктарын берип атат. Билбейм, мында эмне деп чечиш керек экен. Бизден кыйындар отурса эле бул жерде. Ошолор өздөрү чечиш керек да, ошону ойлонуп туруп. Жөндөн жөн эле алып албай. Жер берсе чыгып кетем эле деп атат экен го. Биз балдардан сурадык ошол жерден. Жер берсе чыгып кетем эле деп атат экен. Ошо жерин да бербей атыптыр да. Эми жерин да бериш керек, менимче кичине каражат да бериш керек. Кайрадан салыш керек. Может, Камчыбек Кыдыршаевга жетпей айткандыр. Ал киши билбей айткандыр. Мынердегилер өздөрүнчө эле баягында закон деп эле турса керек. Эми Камчыбек Кыдыршаевга жетсе, ошол киши чечип берет да. Дем боло спортту колдойм деп атат.